Легендарлуу парламенттин депутаты Стамакун Асаналиев дүйнө салды. Легендарлуу парламенттин депутаты Стамакун Асаналиев 73 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу жакындары билдиришти. Ал өмүрүнүн көп жылын ар кандай мамлекеттик кызматтарга арнап, өмүрүнүн көп бөлүгүн Ош облусунда өткөргөн. 1988 Стамакун Асаналиев Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген куруучусу ардактуу наамын алган. 1991-1993 жылдары Ош облусунун губернаторунун орун басары болуп иштеген. 1993-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы соода жана өнөр жай министринин орун басары болуп эмгектенген. 1986 жылы ардак белгиси ордени менен сыйланган. Булак аргумент KG. Нурлан Мотоев, саясатчы, ырчы. Той топурга чакырып калышса $1000 кем сурабайм. Назарюс маалымат агенттиги ырчылык таланты ачылып, улам бир ырды ырдап, коомчулуктун кызыгуусун жаратып жаткан саясатчы Нурлан Мотоев менен байланышып, айрым суроолорго жооп алды. Нурлан мырза, эмнеге кыргыз тилинде эмес, башка тилдеги ырларга басым коюп жатасыз? Кыргыз тилинен айланайын, эне тилимди эч качан чамбайм. Эне тилимдеги ырларды да ырдайм буюрса. Орозо бүтсө, кыргызча ырларды жаздырайын деп жатам. Башка тилдеги ырларга басым койгонум. Орус мектепте окуп, Россия менен Американын жогорку окуу жайынан билим алып калганым үчүн бир канча тилде ырдагым келет. Мен журналист болуп иштегенде да макаланы кыргыз, орус жана англис тилдеринде жазчумун. Ырды да көп тилде ырдагым келет. Ырларды сөзүнө маани бересизби же обонуна карап тандайсызбы? Ырлардын маанайды көтөргөнүнө, сөздөрүнүн уккулуктуулугуна, обонун шагындуулугуна жараша тандайм. Тагыраагы, ыр деген адамга позитивдүү маанай тартуулап, көңүлдү көтөрүшү керек. Ырды укканда каның дүрбөп, таасирленип, керелден кечке жакшы маанай менен жүрүшүң керек. Шаңдуу шайыр ырларды жактырганым үчүнбү, эмнегедир көңүлдү чөгөрткөн моңдуу ырларды ырдамак турсун уккум да келбей баратат. Карантин бүтсө ыр жаздырам дедиңиз эле, көрмандарым кайсыл муун болот деп ойлойсуз? Кудай буйруп, карантин бүтүп, элибиз аман эсен апааттан чыкса, орозо бүтсө, ырларды чекесинен жаздыра баштайм деп турам. Угармандарымдын көбү активдүү жаштар жана позитивдүү адамдар, шаңдуу ырларды уккусу келгендер болот деп ойлойм. Ырчылык өнөрүңүз өркүндөп колдоого алынып кетсе, концерт бересизби? Өркүндөп кетсе ойлоном, колдоого алынса экен, бирөөлөргө жаксам экен деп жанталашпайм. Колдоого алынбаса деле капачылыгым жок. Бирөө колдосо экен дебейм. Мен ырды бирөөгө жагайын деп ырдабайм. Колдошпосо өзүмдүн студиямда өзүм үчүн ырдай берем. Жактырбагандар укпай эле койсун. Той топурга ырдап бер деп кайрылышса барасызбы? Той топурга ырда деп чакырып калышса $1000 кем сурабайм. Тагыраагы $1000 жогору төлөшсө барам. Жубайыңыз экөөңөр дуэт ырдап чыгуу планыңызда жокпу? Жубайымдын да таланты бар, жакшы ырдайт, үнү уккулуктуу. Экөөбүз дуэт ырдап чыгабыз десе, кой деп тыйбайм. Бирөөнүн эркине каршы чыкпайм. Ырдап чыгалы деген эле сунуш берсе, чогуу ырдоого даярмын. Сиздин аткарууңуздагы буй-буйга Америкадан, Оштон бери жооп кылып ырдагандар болду. Алардын жооп кайтарганына караганда жүрөктөрүнө жеткире ырдаган окшойсуз. Мүмкүн менин буй-буйду аткарганым көпчүлүктүн жүрөгүнө жеткендир. Өткөндө 2 түз эфир уюштурсам, бүт эле буй-буйду сурашат. Буй-буйду неге жактырып калгандарын түшүнгөн жокмун. Бирок мен өзүм 1 айлык карьерамда буй-буйду эң начар ырым деп эсептейм. Анткени ошол күнү бирөөлөр менен урушуп кетип, анча маанайым жок ырдап койгом. Өзүмө анча жакпаганыр, элге кантип жагып калганын түшүнбөй турам. Жубайыңыз сиздин кастингге катышкан кыздардан эмнеси менен айырмаланды? Менин жубай тандаган кастингим Атамбаевдин бийлигин мазактоо болчу. Мени эч жака чыгарбай койгондо кастингде шылтоолоп, элге чыгуунун жолу катары пайдалангам. Кастинг уюштурам деп чыгып алып, Атамбаевди сөккөм. Унутуп калдыңарбы? Сизден көп жигиттер кызымды тартып алат деп чочулашат экен. Жигити бар кыздарды имерип, сүйдүрүп алганга жөндөмдөсүзбү? Жигиттердин кыздарын тартып алгыдай, алардын кыздарынын мага эмне кереги бар? Алардын кыздарын эмнеге тартып алмак элем? Менден өзүнө ишенбеген, комплекси бар жигиттер кызымды тартып алат деп чочулашат окшойт. Чынында бирөөнүн кызын тартып бере албайм. Өздөрүнүкү өздөрүнө буйрусун.
Англисче ырларды ырдап, эл аралык конкурстарга катышып, жюрилердин сынынан өткүңүз келеби? Албетте, келечекте англисче ырларды ийинине жеткире аткарып, эл аралык конкурстарга катышсам, ырчылык талантымды мындан да жогорулатсам, жогорку деңгээлге чыксам деген оюм бар. Кыргыз ырчыларынын арасынан чыгармачылыгын сыйлап уккан ырчыларыңыз барбы? Бар. Алар Сыймык Бейшекеев, Аскат Мусабеков, Кубаныч Сатаев, Лутфилла Бусурманкул уулу. Аты аталган ырчылардын чыгармачылыгын жактырам. Бирок менин ырдоо стилим булардыкынан таптакыр башкача. Жогоруда айткандай, мен шайыр шаңдоо, бийлей турган ырларга басым коем. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Аваз Акимов кызы менен сейилге чыкканы көпчүлүктүн көзүн кубандырды. Белгилүү ырчы Аваз Акимов жазда кичинекей кызы менен сейилге чыккан сүрөтүн бөлүштү. Бир айдан бери карантинден бүгүн сейилдегени кызым экөөбүз чыктык. Эшик жапжашыл болуп калыптыр деп жазды социалдык тармактагы баракчасына ырчы. Ырчынын көрөрмандары аталган сүрөткө 20 миңден ашык жактыруу белгисин басышты. Белгилей кетсек, кыргыз эстрадасындагы жылдыздуу түгөйлөр Аваз Акимов менен Айдана Дека 2019-жылы март айында баш кошушкан. Жыл жаңырганда кыздуу болушуп, атын Ариана коюшуп, март айында жентек той беришкен. Булак Арбай KG. Бишкекте 2 жашар кыз 8-кабаттан кулап кетип каза болду. Бишкек шаарынын Исанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн 8-кабатынан 2 жашар кыз кулап кетип каза болду. Бул тууралуу Бишкек комендатурасы билдирет. Кырсык тууралуу маалымат 23 апрель саат 18:30 чамасында түшкөн. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы барганда жаш бала алган жараатынан улам чарчап калган. Бул факты кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү рейсине алынган. Булак Аргумент KG. Атамбаев психикалык саламаттыгы туруксуз деген справкасын ачыкка чыгарабы? Facebook социалдык тармагынын Трибуна расмий баракчасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тууралуу билдирүү жазып чыкты. Кыязы ушундай болгону калды окшойт. Өз колу менен жасаган кылмыштуу иштеринен жазасыз кутулуп кетүү үчүн Атамбаев ар кандай акылга сыйбаган мыйзамга каршы келген кадамдарга бара ала турганын далилдеди. Эми болгону өзүнүн жинде экенин ырастаган справкасын гана ачыкка чыгарышы калды. Ал өткөн жылдын 7-8 август күндөрү болуп өткөн Кой Таш окуясы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагындагы соттук отурумдарга катышуудан кайра баш тартканын адвокаты Сергей Слесарев маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Анан дагы ал Атамбаев муну менен тартипти бузган жок, себеби бул анын укугу. Ал тиешелүү арызды жазды дейт. Ошондо Атамбаев үчүн мыйзам ал каалагандай иштеши керекпи? Кааласа соттук отурумга катышам деп, каалабаса катышпайм дей бергенге болобу? Эмнеге ал өзү бийликте турган кезинде мыйзам алдында баары бирдей, керек болсо мен да жооп берем деген сөзүнө жигитче тура албай жатат. Анын ордуна коркоо миң өлөт болуп адвокаттар аркылуу кан басымым түшүп кетти, кайра көтөрүлүп кетти, мага толук медициналык дарылоо керек деп эле догурунуп жатат. Ушинтип элге шылдың болуп, болгон кадыр баркын төгүп салган соң, биротоло жинди дегенде эле справкасын ачыкка чыгарып койбойбу деп жазылат билдирүүдө. Эске сала кетсек, 22 апрелде 1 май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча соттук отурум болмок. Бирок Атамбаевдин ден соолугу начарлап кеткенине байланыштуу 27 апрелге жылдырылды деп анын жактоочусу Сергей Слесарев айткан. УКМК болсо Атамбаевдин абалы канааттандырарлык деп Атамбаев отурумга катышуудан өзү баш тартканын билдирген. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.